Акнет интернет провайдерин талашуу туу чокусуна жетти. Рейдерлик басып алуунун артында Сооронбай Жээнбековдун жакын адамы Алмамбет Салиев турганы айдан ачык болуп калды. Жээнбековдун аппаратынын башчысынын орун басары, соттук реформалар бөлүмүнүн башчысы, учурунда күч структураларын тескеген Алмамбет Салиев, ошол кезде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, жогорку соттун төрайымы жана соттордун колу менен Акнет компаниясын басып алган. Арам оюн ишке ашыруу үчүн Алмамбет Салиев Акнеттин негиздөөчүлөрүнүн бири Руслан Абдумажитовду колдонуп, анын арызы менен өнөктөшү Кубан Ажимудиновдун мойнуна $20 миллион илген. Болбосо компанияны башка бирөөгө каттатуу талабын койгон. Прибыль разделить, не 33%. Разделите себе, разделите Кутану. Кутанов согласен продать свою долю уже. Абдумажитова сейчас заставил, чтобы он на вас заявление написал. Год всем на заявление жаздырам. Прошу, на законном основании, сколько есть, перечисляете, до пятницы мы завтра переоформляем фирму. Штат поменяем, вы стоит будете вместо Абдумажитова будете Русманов в участие. Кийин оюн ишке ашыруу үчүн сотторго буйрук берип Ажимудиновду камакка алган. Компанияга өзүнүн кишиси, мурдагы мамлекеттик байланыш кызматынын төрагасы Нурбек Абаскановду президент коюп, Мегаком компаниясынын мурдагы директору Азат Базаркуловду аткаруу директору кылган. Учурда ири кирешелүү Акнет компаниясы Алмамбет Салиевдин адамдарынын колунда турат. Действует организованная группировка. Күч органдары башында турган уюшулган кылмыш тобу иштеп атат. Алар бирдиктүү борбор тарабынан башкарылып турат. Ар кайсыл булактардан жеткен маалыматтарга ылайык бул топтун ана башында Сооронбай Жээнбековдун аппаратынын башчысынын орун басары болгон Алмамбет Салиев турган. Алмамбет Салиев 6 октябрдагы элдик көтөрүлүштөн кийин Кубан Ажимудинов камактан чыгып, өзү түзгөн Акнет компаниясына барганда, Жээнбековдун учурунда басып алгандары кайра бизде басып алганы жатат деп кыйкырып чыгышты. Ошол эле учурда алар Акнеттин акчасын офшордук аймактарга которуп жатышы толук мүмкүн. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз, Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттиктин кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажимудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнетти иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат, ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажимудиновдун президенти Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир, өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен, пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберине менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу, аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын башчысы, жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да.
ноябрда Кубан Ажимудиновдун тарапташтары 24 кежи агенттигине маалымат жыйын берүүгө барганда Акнеттин учурдагы аткаруучу директору Азат Базаркулов бир топ баланын коштоосунда келген. Спикерлер отурган столду элегинге аракет кылып, жулмалашканга чейин барышты.